Биз даже Кудай кылганга 100 адамга коркосуң азыр. Мында чогулгандар Ош шаары өзгөн Кара Суу районунда ресторан иштеткен жеке ишкерлер жана тамадалар. Бүгүн алар өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтуу үчүн чогулушту. Пандемияга байланыштуу тойлорго тыюу салынгандыктан ресторандар иштебей, алган кредиттерин төлөй албай жаткандыгын айтып нааразы. Биздин көйгөй эң негизги маселе ушу ресторандарды ачып берсеңиздер. Эч болбосо 100-150 орунду местеге уруксат берсеңиздер. Себеби дегенде биздин алдыбызда, кол астыбызда иштеген жумушчулар аргасыздан отурушат. Азыр эң эле негизги көйгөйүбүз ошо ресторандарды ачып берсеңиз, кол астыбызда иштегендер дагы жумуш менен камсыз болуп, үй бүлөсүн бакканга аракет кылайын деп, иш барбы деп сурап келгендер көп болуп атат. Алар жергиликтүү бийликке кайрылып, катуу талаптарды коюу менен бул тармактын ишмердүүлүгүн улантуусуна уруксат берүү талабын коюшууда. Ишкерлер тойканалардын иштөөсү эч кандай кооптуулукту жаратпайт деп эсептейт. Мындан сырткары тийиштүү кызматтар тарабынан тандалма көзөмөл жүрүп жатат дешет. Бардык историясына киргизет, ленталарына киргизет. Ошолордун деле көрүп атабыз, бирок мындай кылып атат да, бир тегиз каралбай атат. То есть bir restoran иштеп атат, экинчи ресторан иштебей атат. Бизге азыр банкеттерди өткөрүүгө да тыйым салды. Өзү Бишкекте 50-ге чейин, 80-ге чейин, 150-ге чейин уруксат кылып өткөрүп атыптыр. Анан кээде нааразы болуп кетесиң. Эми Бишкекке эле уруксат береби деп бизде мүмкүнчүлүк болбой калды. Экинчиден биз салык төлөп атабыз. Салыкты токтотпой койду. Мынакей ишенбесеңер. Мен бул мисал катары ала келдим. Мына мен төккөн салыгым. Ресторан ээлеринин мындай талабын айрым тамадаларда колдоп чыгышты. Алар кээ бир ресторандар эч нерсе болбогондой чоң тойлорду өткөрүп, ал тойлорго мамлекеттик кызматта иштеген чиновниктер өздөрү барып жаткандыгын кошумчалашты. Силер жүргөн жерде биз да жүрүп атабыз. Жогорку кеңештин депутаттары, шаардык кеңештин депутаттары, мэрияда иштегендер, биз барган тойго силер да барып атасыңар. Силер барган тойду мен апардым жакында. Партиялар 150 адам, 300 адамдык драм театрларга топтоп алып, мугалимдерди кыстап келип, мамлекеттик иште иштегендерди кыстап келип, Facebook'tu, Instagram'ды көрүп атасыңар. Буларга коронавирус жукпайт. Ал эми тойдо 200 адамды топтоп алып, той апарып атсаң жугат. Буга чейин жергиликтүү массалык маалымат каражаттары Ош шаарындагы бир канча ресторанда той өтүп жаткандыгын жеринен чагылдырып, тийиштүү кызматтарга маалымат берген. Бирок талапты аткарбаган ресторан ээлерине айып пул гана салынгандыктан, алар кайра эле тойлорго буйртма алып, жакшылыктарды өткөрүп жаткандыгы коомчулукка белгилүү. Самара Парпиева, Алтымыш Жантемир уулу, ТМЖ жаңылыктары.